Демек достор, мынакей караңыздарчы өзгөчө ушул майрамды чыгарышты улантып эле биз атайын мынакей конокто да чакырганбыз. Демек биздин конок менен таанышып алсак, андан соң маекти баштайлы. Көп жылдардан бери маалымат тармагында жүргөн Алай райондук гезитинин башкы редактору Жибек Жирой эже. Саламатсызбы Майрам? Кутмантаңыз менен Жибек эжеке. Саламатсыздарбы? Ал канчалык кош келипсиз. Кутмантаң. Рахмат. Жалпы эле ушул эли журтубузга да кутмандак каалап, кесиптештерди бүгүнкү маалымат жана массалык маалымат каражаттарынын күнү менен куттуктайм. Эң сонун. Биз деле майрамдык маанайыңыз кандай? Куттуктайбыз. Бүгүн майрамдык маанай абдан жакшы. Таң эрте туруп ушул майрам менен силердин эфирге келүүгө мен дагы ашыгып келдим. Эң сонун. Алгач эле чындыгында анда таң эртелеп сизге кутман таң калуу менен биргеликте кош келипсиз деп айта кетели. Дагы бир ирет майрамыбыз менен эже ошол бизге сизге алгач эле бере турган суроом ушул канча жылдан бери ушул маалымат тармагында эмгектенип жүрөсүз? Маалымат тармагында иштегениме 36-37 жыл болуп калды. Тактап айтканда 1981 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөндөн баштап эле ушул Алай райондук ал убакта көчүрмө эмгек газетасы эле. Андан кийин алар аттары өзгөртүп отуруп азыр 1997 жылдан бери Алай таңы деген аталыш менен чыгып жатат. Тиражы 1,5 миң, 2 миң ошондой немелер менен чыгып, ошо элит калкына маалымат айдыңын менен камсыз кылууда болгон аракеттерди, болгон чыгармачылык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Эң жакшы ошол Алай таңы ушул негизи эле бул аябай тарыхый гезит десек болот. Тактап айтканда канча жылдан бери чыгып келе жатат? Бул гезит 1933 жылдан бери алгачкы аталышы социалисттик чарба, андан кийин Кызыл малчы, андан кийин Жеңиш туусу, Кызыл Алай деген аттар менен уланып олтуруп, эгемендүүлүктүн кийинки жылдарында финансылык каражаттын тартыштыгына байланыштуу 1-2 жыл убакыт чыкпай калды. Анда Жибек жолу деген гезит ат менен чыгара баштадык. Жибек жолу дагы 1 жыл, 2 жыл жашоосун улантып, кайра чыкпай калганына байланыштуу 1997 жылы ошо Алай таңы деген ат менен биздин Алай районуна Расул Жолдошов ошол убакта аким болуп барган. Ошол эч кандай бул райондук гезит жок болуп калыптыр. Ушул гезитти колго алып, элдин маалымат каражаты менен маалымат бир айдың менен камсыз кылбасак болбойт деген идеяны көтөрүп чыкты. Анан ошол мезгилден баштап мен редактор болуп 97 жылдан бери Алай таңы деген аталыш менен чыгып жатат. Демек жакшы карачы канкей, эгерде мынакей орто эсепин алсак 19 жылдан бери редактор кызматына илип келатасыз. Дагы 1 жыл чыдап койсок 20 жылдык белгилетип коебуз. Тууратасыздар, рахмат. Мына ушул мезгилден бери ар бир мезгилди, ар бир күндү санап өтүү оңой болгону менен ар бир күндөгү чыгармачылык, изденүү, шыктануу, ошо адамдарга маалыматты так, объективдүү берүүдө адамга ушунчалык баягы көп түйшүктөр жаралат экен. Бул түйшүктөрдүн дагы арылтуу максатында бир эле окуп ошол менен жүрө бербестен өзүбүздүн кесиптик чеберчилигибизди арттыруу максатында Польша, Швеция мамлекеттеринде болуп, өзү бир топ окуулардан өтүп келдим. Андан сырткары Кыргызстандын бардык аймактарында ошол чет өлкөлүк, айрыкча поляк коллегалардын окууларында катышып, ошол өзүбүздүн кесиптик чеберчилигибизди жогорулатып, элге мүмкүнчүлүктүн болушунча сапаттуу материалдарды техникалык жактан жакшы жабдылган, полиграфиялык жактан элдерди кызыгып окуй турган гезитти чыгарууга аракет кылып жатабыз. Жакшы. Эң жакшы эже ушул айтсаңыз, ушул азыркы мезгилде гезиттердин бардыгы ушул түстүү форматка өттү да. Сиздин гезит өткөнбү? Биздин гезит да түстүү форматка өткөн. Анткени элдер улам мезгил талабы өзгөргөн сайын, мезгил өскөн сайын элдердин талабы дагы өсүп, элдердин көз карашы, элдердин ички дүйнөсү өзгөрүп атат. Андыктан элдер дагы айрыкча алар шаарда болбосок дагы элит калкы дагы сапаттуу, мазмундуу, түстүү ушундай гезитти окуулары келет экен. Анткени биз бул боюнча жерлерге чыккан элдик жыйындарда башка элдер менен жолугушуу, аңгемелешүү өткөргөндө бардыгын байкап билдик.
Андыктан биз ошо түстүү форматка өткөнбүз. Жакшы. Эң жакшы. Демек сиздин гезитиңиз Алай таңы 1,5 Алай миң таң. тиражда түстүү форматта Аха, чыгат. түстүү Азыр форматта мен чыгат. айтайын дегеним, бул түстүү форматта 1,5 миң тиражда чыгуу оңой эмес негизи. Мен ушул Албетте. гезиттин ишин жакшы билгендиктен ушул суроону бергим келип турат сизге. Ушул мамлекет тарабынан кандай көңүл бурулуп атат? Маданият министрлиги тарабынан ушул колдоолор барбы сиздерге? Бар, албетте. Бизде мурда бул маданият, туризм жана маалымат ошол министрлигине кошулганга чейин өзүбүздү өзүбүз багып келдик. Өзүбүздү өзүбүз каржылап, ошол жазылуудан түшкөн акча каражатына эптеп элең салаң болсо дагы айлык акыларыбызды алып, салык, соцфонд деген барлык төлөмдөрдү төлөп, эптеп ошо гезитти үзгүлтүккө учуратпай, ушул жабылып калбасын деп аз айлык маянага дагы ушундай өзүбүз ыраазы болуп, ушу гезитибизди токтотпостон чыгарып келдик. Ушул маалымат маданият жана туризм министрлигине өткөндөн бери мына ушу 2 жылдан бери аяк басып атат. Алар мүмкүнчүлүктүн болушунча бизге ошо типографиялык жактан баягы кызмат акыларыбызды төлөп берүүдө, сапардык чыгымдарыбызды төлөп берүүдө бир топ колдоолорду көрсөтүп жатат. Андыктан биз аларга ыраазычылык билдиребиз. Биздин майрамдарда мына бүгүнкү майрамыбызга карата өздөрүнүн майрамдык куттуктоолорун салып жибериптир. Аны да биз элге жеткирүүдө биз гезит аркылуу министрликтин да куттуктоолорун бердик. Жакшы. Жакшы. Негизи эле ушул мисалы кээде ушул журналисттер менен жолукканда айтылып калат да, ушул райондук гезиттер аябай аксап жатат. Ошондой эле ушул түндүк менен түштүктө эки көз карашта карашат деген мааниде да. Түндүккө көбүрөөк каражат бөлүнүп, түштүккө азыраак каражат бөлүнүп калат деген ойлор айтылат да. Бул боюнча биз анау ошол айрыкча ошо түштүктүн редакторлору түштүктүн да бөлүп караганда мына ушу Ош областы боюнча 7 кыргыз тилинде чыккан, 1 өзбек тилинде чыккан гезит менен ошондо 8 райондук гезит бар. Мына ошо 8 райондук гезиттин редакторлору биз мүмкүнчүлүктүн болушунча аракет кылып, ушул министрликке айлык акыларыбызды жана башка жанагыдай кеткен чыгымдарды эсеп кысабын баарын чыгарып, ушу министрликтен кайрылганбыз. Бирок министрлик азырынча бизге айлык маяналарды өздөрүнүн эсебинен чыгарып бере элек. Анткени биз ушу мына түштүктүн ушул 8 райондук гезит гана ошо министрлик жактан биз айлык маяналарды албайбыз. Ал эми республиканын калган бөлүктөрүндөгү райондук, облустук, республикалык гезиттер бардыгы алар айлык маяналарын ошо республикалык мына министрликтин эсебинен каржыланышат. Андыктан алардын кирешеси дагы көп деп ойлойм. Бардык мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм. Ал эми бизде мындай мүмкүнчүлүктөрдөн биз биртке аксап жатабыз. Андан кийин биз азыр мүмкүнчүлүктүн болушунча биз өзүбүз ушу жазылуудан түшкөн акча каражатына чыгарганга аракет кылып атабыз. Анын үстүнө бизде дагы жазылууну жана ташууну жеткирүүнү бизде Кыргыз почтасы аткарат. Ал эми Кыргыз почтасы bunday кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 21% акчаны бизден алып калат. Ошондо бизде финансылык жактан бир топ аксалар болуп жатат. Экинчиден бизде адистик ошол жакшы адистер, журналист адистер бизде жок, кесипкөй адистер жок айыл жеринде. Үчүнчүдөн бизде техникалык каражаттар жетишсиз. Мисалы үчүн биз бир эле компьютер менен материалдарда терилет, гезиттин версткасы да болот. Ал эми бул компьютерди Накен Касиев ушул жерде губернатор болуп турганда алган компьютерибиз. Байыркы компьютер турбайбы? Мына ошондон бери биз бир эле компьютер менен жашап келе жатабыз. Мындай кыйынчылыктарга карабастан гезитти үзгүлтүккө учуратпай, ушул жазылган биздин гезит окурмандардын шаабайын суутпайлы деп, аларга маалыматты өз убагында объективдүү, жакшы маанайдагы маалыматтарды жеткирели деп, элдин көйгөйүн ушу чагылдыралы деп, ошо президентибиздин, өкмөтүбүздүн андан каза келип облус райондогу бардык ушу жаңылыктарды болуп жаткан реформаларды ушу элге жеткирүүдө болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшап жатабыз, арнап жатабыз. Мындай кыйынчылыктарды элдер сезбейт, бирок биз өзүбүздүн жүрөгүбүз менен сезип, ушул элдер ушундай жергиликтүү гезитибиз деп
жазылыш деле убагында чыгарып берели, убагында маалымат менен аларды камсыз кылып туралы деп биз чыгармачылык топ мүмкүнчүлүктүн болушунча аракет кылып жатабыз. Эң жакшы ушундай сиз мен ойлоп калдым ушунча кыйынчылыктан кийин ошол сиз өзүңүздүн кесиңизди абдан сүйгөндүктөн бул азаптарга чыдап жүрөт болушуңуз керек. Ал эми негизинен өзгөчө өзүңүз билгендей эле кечээки акыркы учурларда гезиттердин баарысы эле мындай окшош эле баратат да. Мисалы көп эле карасаң, албетте биздин тилекке каршы элди кызыктырган маалыматтар бул албетте саясат болуп калды биринчи орунда. Эмне жаңылык болду экен, ким бирөөнү балким мактап жатат, кимди бирөө тигини башкача айтып жатат деген. Сиздердин багытыңыздар негизинен гезиттин багыты эмне тарапка көбүрөөк багыт алат? Бизди саясатка биз азыраак эле көңүл бурабыз. Биз мүмкүнчүлүктүн болушунча ушу жаңылыктарды мына ушу элет жеринде кандай жаңылыктар болуп жатат. Бирок биз бир эле элет жериндеги жаңылыктар менен чектелбейбиз. Керек болсо дүйнөлүк кабарлардан дагы котормо аркылуу элдерге жакшы мындай керектүү материалдарды жеткиргенге аракет кылабыз. Анткени талдап чыгабыз ар бир. Ушул макала же ушул материал же ушул маалымат ушул элге керекпи? Керек болсо эмнеси менен керек? Ал эл кандай ушудан жыйынтык ала алат же ушул маалыматты алса, ал өзүнө кандай бир жакшы бир маанайда болуп калат деген бардык нерселерди ар тараптан талдап чыгып, анан ошол материалдарды бергенге аракет кылабыз. Биздин негизинен басымдуу бөлүгү жергиликтүү маалыматтар. Анткени биздин тоолуу Алай районун билесиздер, тоолуу, климаттык шарты татаал, чачкын жайгашкан район. Ошондуктан биз жергиликтүү маалыматтарды ушу жергиликтүү элге мүмкүнчүлүктүн болушунча кененирээк берип турганга аракет кылабыз. Андан сырткары бизде ушул жана жогоруда айтып өткөндөй реформаларды кандай жаңылыктар болуп атат, ушуну тез арада ушул борбордук басма сөздөрдөн дагы алып, же болбосо интернет басылмаларынан алып, мына ушу интернет басылмасынан алынды, борбордук басма сөздөн алынды деген ссылкаларды келтирүү менен биз элге керектүү маалыматтарды жеткирүүгө аракет кылабыз. Ал эми биз саясаттан анчалык деле неме кылбайбыз. Анткени бизде мамлекеттик рамкадагы гезит болгондон кийин мамлекеттик саясатты, мамлекеттик реформаларды мүмкүнчүлүктүн болушунча эл мамлекет тарабынан кандай камкордукка алынып атат, ошо кандай жакшы нерселерди алып атат, мүмкүнчүлүк болушунча мына ушул багытта элдерге маалымат жеткирүүгө аракет кылабыз. Эң жакшы анан ушул жеги жайта кетсеңиз, ушул сыр болбосо гезиттин бир дана гезиттин баасы канча жана канча убакытта чыгат? Биздин гезит бир айда 3 жолу чыгат. 10-унда, 20-сында, 30-унда. Канча беттен турат? 4 бет. Райондук гезиттер кандай болсо бизде ошондой чыгат. Ошол эми жакынкы арада биздин министрлик ошол бизге ошол мүмкүнчүлүктүн болушунча баягы учкун басылмасынан чыккыла деген атайын мындай сунуштарды киргизген. Анткени ошол сапаттуу басылыш жагынан тез, ошо окумдуулугу жагынан баягы өзүңөр даярдап берген материалдардын баарын окумдуу, сапаттуу, таза, полиграфиялык жактан жакшынакай кылып, ушу элге мындан дагы жакшыраак чыгарып бергенге аракет болот деген ой менен мына ушундай сунуштарды киргизген. Биз ушу учкун басылмасынан чыгууга жакынкы арада аракет болуп жатат. Азыр демек сизде ошол маалымат каражаттарын колдоо борборунан чыгат, Бишкектен, азыр сиздин кезде? Жок, азыр биз Оштон чыгып жатабыз. Оштон чыгып жатабыз. Ош парктан чыгып жатабыз. Аларда биз анча-мынча кемчиликтер болот, бирок биз алар ушул кемчиликтерди айтабыз. Биз акча каражатын силерге ушундай неме болуп жаткандан кийин, которуп жаткандан кийин мүмкүнчүлүктүн болушунча сапаттуу гезит басып бергиле деп. Демек, ар 10 күндө чыгып турбайсыздарбы? Ар бир 10 күндө чыгабыз. Ошо негизги басымдуу бөлүгү материалдардын ушу элдин талабын, эл эмне деген материалдар жакшы көрөт, биз ошолорго карап туруп беребиз. Анткени мен ар бир райондук мамлекеттик администрация башчысы кайсыл жерге элдик жыйынга барат, кайсыл жерге салтанаттарга барат, ал жердегилерге барам, бир эле алардын жакшы жактарын чагылдырбастан элдин көйгөйүн кайра ушул жогорку бийлик органдарга, ушул райондук жергиликтүү органдардын жетекчилерине, тиешелүү тармактарга
ошол мисалы үчүн жол боюнча проблема болуп калабы, суу боюнча проблема болуп калабы, мына ошол тармактын жетекчилерине булак кагыш кылып коңгуроо кагып коебуз. Жакшы. Ал эмес мен кошо бергиликте ушул өзгөчө мына сиздин гезитиңиздин редакциясына канча эмгек жумушчулары иштейт? Бизде азыр негизинен 5 адам иштейбиз. Бирок анын ичинен 3-өбүз чыгармачыл адамдар болуп эсептелет. Мен редактор катары, вируска жастаган да бир балабыз бар, кабарчы. Андан кийин калгандары жана техник, анан бухгалтерия, эсеп кысап иштерин жүргүзгөн адистер. Демек 5 мындай чакан адам өз мыкты ишин илгерип аткаратсыздар. Бара келди. Рахмат. Жакшы, азаматсыздар. Албетте бул райондук газеттердин бир айына 3 жолу чыгышы бул чоң эле жетишкиндик. Негизи Анысы бизде үзгүлтүккө учурабайт. Бир аз эле гезитке чыкса, ошо элдер ошо алай таң күтүп калат. Мен ошого кубанам. Анткени ошол биздин ошо жергиликтүү гезит, ошо жергиликтүү элдин ошо мүмкүнчүлүктүн болушунча талабын, баягыдай көйгөйлөрүн ошо жогору жакка болобу, ошо жергиликтүү жетекчилерге болобу жеткирип атат деп ойлоп калам. Анткени алар ошо алай таң күтүп калат. Мындай материалдар чыкты эле, мына жыйында мындай көйгөй айтылды эле. Ошол көйгөй кандай чечилди экен деп кайра элге кайрадан баягынын жообун издеген материалдарды берип турабыз да. Ал эми жибек кичине мынакей ушул дагы бир суроо болсун, өзүңүз билгендей эле мынакей көбүрөөк элдин көйгөй маселелерин азыркы заман ушундай болуп калды, негизинен теле радио өзгөчө мынакей басма сөз кызматы аркылуу өз көйгөйлөрүн жеткирип баратат да. Сизде ушундай учур болду беле? Мисалы, сиздерге чоң рахмат, анткени сиздердин редакцияңыздар аркылуу, гезитиңиздер аркылуу биздин көйгөй жетти, буюрса маселе оң жакка чечилди деген рахмат сөздөр айтылды беле? Сөзсүз. Бөлүшө кеттиңиз. Айтылды. Анткени ушул баягы турмушу өтө начар, социалдык оор шартта карган ушундай адамдардын дагы майып адамдардын ушундай көйгөйлөрүн жеткирип, ушундай беребиз гезит бетине. Аларда баазы кайрымдуулук уюмдар иштейт. Эл аралык уюмдар иштейт, баягы өкмөттүк эмес уюмдар. Ошолор алат экен да, мына ошол адрес боюнча ошол өтө шарты, турмуш шарты оор абалда калган адамдарга жардам берген учурлар болду. Мен ушундай маселелер менен кубанамын да. Ал эми жанагыдай гезиттин ушунчалык кыйынчылыгын эске алып келгенде, жана айтып өттүм, техникалык каражаттардын жетишсиздиги, кесипкөй адистердин жетишсиздиги, ошондой эле бардык ушундай кыйынчылыктарга карабастан биздин ушул жакшы нерселерибизди эл жакшы кабыл алып атканда мен өзүм албетте эң жакшы жегже дагы бир майрамыбыз менен биз азыр рекламалык тыныгууга кезек берели, андан кийин маегибизди улантабыз. Достор, кайрадан эле улантабыз. Бүгүн бизде конокто Алай райондук Алай таңы гезитинин башкы редактору Жибек Жероев эжебиз. Албетте мен дагы көрсөтө кетейин, достор, ушул өзгөчө мынакей гезиттин жалпы жооптуу редактору бизде бүгүн конокто. Ушул гезиттин ысык суугуна күйүп, кандай гана оор кырдаал болбосун өзгүлтүккө учуратпай чыгарып келе жаткан биздин ардактуу эжекебиз. Эже, айтсаңыз дагы ушул быйылкы жыл өзгөчө жыл болду. Ушул Кыргызстанда тарых жана маданият жылы аталып, ушул көптөгөн иш-чаралар өткөрдү. Маданияттын бир тармагы гезитте. Бул гезит кандай иш-чараларды аткарып, кандай милдеттерди аткарды? Туура суроо бердиңиз, аябай жакшы. Биз ошо президентибиз тарабынан жарыяланган тарых жана маданият жылында гезиттин чыгармачыл кызматкерлери тарабынан жакшы иштер аткарылды десем жаңылышпаймын. Анткени бизде ушул тарых жана маданият жылына карата райондун бардык аймактарында улуу мурас, кесип өнөр тандабайт, ыр кесе, сармердин сыяктуу түрдүү формада иш-чаралар өтүп жатты. Мына ошол иш-чараларды өткөрүүдө биздин гезит тынбай аракеттерди жумшап, мына ушул иш-чараларды элге жеткирип жаттык. Андан сырткары өзүбүз тарых жана маданият жылы деген рубриканын алдында көптөгөн тарыхый ушу жер суулардын аталышы, башка маданий тармактардагы бардык материалдарды камтыганга аракет кылдык. Менимче бул 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп берилген материалдар биз атайын конкурска койдук. Бул боюнча мен министрликке материалдарды жөнөттүк.
Экинчиден биз бир эле жергиликтүү ушундай маалыматтар менен камтылып калган жокпуз бул багытта. Бул багытта биз республиканын көрүнүктүү тарыхчылары менен, изилдөөчүлөр менен биргеликте иштерди жүргүздүк. Тактап айтканда Курманжан Датка, Алымбек Датка сыяктуу тарыхый инсандардын жаңыдан мурдагыдан башка али ачыл элек башка сырлары боюнча дагы ушу гезит көптөгөн материалдарды жазып чыкты. Анткени ошо республикабызда тарыхчылар, изилдөөчүлөр биздин Курманжан Датка этнографиялык музейине барып, алардын болгон бардык материалдар менен таанышып чыккандан кийин биздин жергиликтүү эл менен атайын аңгемелешүүлөрдү жүргүзүп, мына ушул бир өрөөндөн чыккан 2 датка тууралуу жаңы дагы тарыхый маалыматтардын чыкканын биздин гезит жазып чыкты. Ошондой эле жергиликтүү жер суулардын аталышын эл билбеген, эл арасына али чыга элек таланттарды таап чыгууда бир эле бул неме эмес. Бардык тараптуу, ар тараптуу алган материалдар менен бул ушул тарых жана маданият жылын мүмкүнчүлүктүн болушунча биз кеңири чагылдырдык деп ойлойм. Гезит бул иш-чарага мүмкүнчүлүктүн болушунча катыштык. Андан кийин мен ушул жакында алар айткан материалдардын бардыгын гезиттин ар бир санында бул материал кетип жатты. Андан сырткары улуу мурас бизде эң жогорку деңгээлде өттү, өзүңүздөр билгендей. Мына ошого байланышкан биз тарых жана маданият жылына байланышкан бул атайын чыгарылыш гезитибиз. Атайын чыгарылыш гезит бул тарых жана маданият жылына карата чыгарылган биздин атайын чыгарылыш гезитибиз болуп эсептелет. Эң жакшы анан эже ушул сиздин өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга кайрылсак, өзүңүз дагы ушул мен билгенден экономикалык жаатта дагы макалаларды жазып жүрөсүз, андан сырткары прозаларды жазып жүрөсүз. Китеп кылып чыгарайын деген ойлоруңуз барбы? Туура айтасыз, туура бамдапсыз. Китеп кылып чыгарайын деген оюм бар. Анткени мен көбүнчө зордук, зомбулук темасына көбүрөөк кайрылам, аялдар темасына кайрылам. Мындан сырткары биздин гезит түрдүү кароо сынактарга катышып турат. Бир эле бул тарыхый маданий жактан эмес, биз саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кургагучулук жана да паразитардык оорулар боюнча Албекок, Эхинакок сыяктуу оорулар боюнча жазылган түрдүү башка кандай материалдар конкурс чыкса, мына ушул конкурстарга биздин гезит сөзсүз катышат. Алдыңкы орунду алабы, арткы орунду алабы, бизге маанилүү эмес. Бизге эң биринчиси мына ушул багытта элдерге ушул маалыматтар жетсе деген тилек. Анткени көп эле адамдар мындай түрдүү оорулардын баягыдай жайылышын, таралышын, алдын алуусун биле беришпейт деп ойлойм. Мен көбү билет. Бирок ошол биз ошондой материал, ошондой оорулар аркылуу ушул ооруларды элдер кантип алдын алса, сактанса болот, алдын алса болот. Мына ушул багыттагы материалды да биз элге бир эле убакта жеткирип койдук деп ойлойм да. Андан кийин мына зордук, зомбулук темасында дагы көптөгөн материалдар жарыяланып атат. Гендер мына жакынкы эле күндөрдө 16 күндүк кампания башталат. Мына ушул кампанияда дагы биздин гезит азыр жакшы иш аракеттерди алып баратат. Жакшы. Келиңиз сизге чоң рахмат. Таңертелеп келип өзгөчө биздин майранын чыгарылышына катышып келип жатасыз. Сизге эркин микрофон uzatалы эле жалпы эле кесиптештериңизде басма сөз кызматкерлерин кыскартып кетиңиз. Күйгөн айрыкча ушул райондук гезиттердин абалы көбүрөөк ойлондурат. Ушул райондук кесиптештериңизди дагы куттуктап атсаңыз. Рахмат, мен ушу бардык кесиптештеримди бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Ар бир күнүңөр ушу майрам күнкүдөй жаркын болсо, көңүлүңөр ачык болсо, сезимиңер жакшынакай болсо, анан ушундай бир чыгармачылыкка келгенде дагы адам ушундай изденип, ушундай бир шыктанып иштейт деп ойлойм. Ошондуктан майрам күнкү маанайыңар дайыма жакшы болсун демекмин. Экинчиден бизде бир немени айтып кетейин деп ойлоп аттым эле. Мына кесиптештерде деле менде баягы айтылгандай эле проблемалар бар да. Бул проблемаларды ойлонбой, мүмкүнчүлүктүн болушунча алдыга жыла берели. Албетте, чын. Өзүңүздөрдү дагы мен кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп,
Ошо Алай районунда жалгыз маалымат каражаты болсо дагы ушу жалгыз маалымат каражатын ушул сиздер Кыргызстанга жалпы ошо элибизге биздин иш аракеттерибизди көрсөтүп ушундай маалымдап жатканыңыздар үчүн ушундай мүмкүнчүлүктү түзгөнүңүздөр үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздерди дагы майрамыңыздарды Албетте, бөлөсө мынакей биз дагы толук ишенимде күтөбүз. Өзгөчө мынакей Алай таңы деп өзгөчө жагымдуу гезит менен албетте элди ар дайым кубандырып жүрө бериңиздер. Иштериңизге ийгилик, өзгөчө айтып кетиңиз, кандай гана кыйынчылыкка карабастан алдыга карай эмгектениңиздер. Барыңыздар менен. Эң жакшы жеги дагы ушул өзүңүз көп жылдан бери ушул кыйынчылыкка көнүп бүткөнүңүз байкалып турат. Андыктан ушул кесиптештериңизди үндөп кеткениңиз мага абдан жакты. Ошол сиз сыяктуу кесиптештериңиз дагы ушул алдыга карай умтулат деп ойлойбуз. Андыктан дагы бир жолу майрамыңыз менен эже куш келипсиз. Биздин студиянын эшиги сиз үчүн дайыма ачык. Ал эми алдыда ушул тарых жана маданият жылына арналып даярдалган бизде бир эң сонун укулуктуу үнү менен таанымал болгон Элмирбек Иманалиев жөнүндө материалыбыз бар. Көңүлүңүздөрдү бурабыз.